билбегендиктен, маселени түшүнбөгөндүктөн ошого айтып атпайм, мораторий болсо бир 4-5 жылга ар жака жылдырып туралы. Эгер туура болсо элди да ынандырса болот, эл да ак батасын берсе иш жеңил кетет. Кворумга канча адам керек эле? Канча депутат? Менимче 8 адам болсо кворум болот. 7+1 да. 7+1 болсо, 7+1. Анан менден кийин кворум болду болбоду билбейм. Анткени мен бир аз калдым да, суроолорумду бердим, таптай турган маселелерди таптадым, сунуштарымды айттым. Анан мындай жагдайда карап канча ичим чыкпады, ошон үчүн ичип кетишке туура келди. Жанагы айтылган Салам, кандай? Жакшы, жүрөсүңбү? Я готовил на английском по инерции, потому что я сделал диссертацию на английском же. Потом мне сказали, что лучше на русском, либо на кыргызском. Нет, у нас вестники английский. Все тогда, намного легче, да, спасибо, что... Саламатсыздарбы, урматтуу агартуу тармагынын каркара маселесин, андагы маселелерди азыркыга чейин эл жумгурттун өдөрүндө арман калып калды да. Азыркыга чейин барсам арманын айтып аткан биздин жер эле. Балким биздикидир, балким биздики эместир, бирок ошол нерсе кылып атпайм. You need such kind of things. I work in politics as well, so Wow. Alato. Sadly, someone is building a big building in front of me, but I guess it's better for the economy of the city. I hope, but not for the vision, I see. Yeah. See, not very good. Because the water is polluted, and well, it's a hazard. And it's quite interesting that the president's decree of last year on legalizing the new settlements has exceptions for hazards, and sadly, this one is one of them, I think. Only way to live. Well, to move. yeah, but we need to have the people to have another place for home. We need to have